Сүрөт Асел Кадырбекова экинчи рет кош бойлуубу? Кыргыз эстрадачысы Асел Кадырбекованын инстаграмдагы катталуучулары анын экинчи рет кош бойлуу экенин айтышып, куттуктоолорго бөлөп жатышат. Себеби 5-декабрда жаш ырчы Сезимбек менин эң жакшы көргөн акем, жеңем менен Дария дагы бар экен деп сүрөт жүктөгөн. Дал ушул сүрөттө Асел Кадырбекованын кош бойлуу экенин байкалат. Айрымдары бул эски сүрөт десе, кээ бири акыркы ирет жүктөгөн сүрөттөрүндө Асел толуп баратат. Себеби кош бойлуу деп болжолдошууда. Эске салсак, Асел Кадырбекова менен Нурлан Насип 2018-жылы үйлөнүшкөн. Ал эми 2019-жылдын 27-мартында кыздуу болушуп, ага Дария аттуу ысымын ыйгарышкан. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейчи. Анжелика: сүйүктүм, сен бир кылымда бир жаралчу айымсың деп өзүнө тартып алган. 5-декабрда ырчы Анжеликанын Бактылуу айым реалити долбоорунун 5 жылдык барекесине арналган концерттик программа Борбор шаарыбыздагы ресторандардын бирине болуп өттү. 126 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана аталган долбоордун катышуучуларына жалпы 200 кишиге кечки тамактануу уюшулду. Иш-чарада сүйүктүүсү жөнүндө кыскача айтып берди. Мен иштеген сайын, улам аттым чыгып турган сайын эл алдында бир гана мен боло берет экенмин. Мен муну менен популярдуу болууну көздөбөйм. Балким Кыргызстандагы эң атактуу инсанмын. Автоунаанын ичинен кыз көрүп калса, көчөдө кыз басып бара жатса деле ал Анжелика экен. Бул эң сонун. Балким бардыгы окшош болушуп, Анжеликанын образында жүргөндүр. Бул хайп. Мен элдин көңүл чордонундамын, көңүл бурдурамын. Жеке жашоо боюнча айтсам, мен ал нерсени эч качан ачыкка айтып чыкпайм. Мен бир гана өзүмдүн ишкерлигимди, жумушумду биринчи орунга коюп, жарнамалоону туура көрдүм. Ал эми сүйүктүм, берешендиги, адамгерчиликтүүлүгү, ишеничи менен багындырды. Сен бир кылымда бир жаралчу айымсың деген сөзү менен өзүнө тартып алган, дейт Анжелика Кайратова. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейчи.